милицияның кайгыл кызматтын кызматкерлери салтанаттуу ачылышка тизилди. Ички иштер министри, милиция генерал-майору Жунушалиев. Саламатсыңарбы? Бүгүндөн тарта Бишкекте кайгыл милициясы расмий түрдө ишке киришти. Иш чарага өлкө башчысы келип катышты. 2016-жылы жол кайгыл кызматы менен патрулдук кайгыл кызматы бириктирилип, кайгыл милиция башкармалыгы түзүлгөн. Бирок көп өтпөй эле ал кайра ажыратылып, жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы негизделген. Бүгүн болсо кайгыл милициясы кайрадан түзүлүп отурат. Кызмат кандай техникалык жабдыктар менен камсыздалып атат. Дөңгөлөк кулпу, бул деген транспорт каражаты туура эмес жерге токтоп турса, автоунаанын водители жок болсо кызматкер колдонууга болот. Атайын чемодан. Бул чемодан жол кырсыгы болгон учурда, кылмыш болгон учурда ушул окуя жерге кызматкер келип, өлчөп, ченеп, бүт каражаттар менен керектелүүчү жабдыктар бар бул жерде. Атайын планшет. Бул планшетте иш кагаздары болот, протокол болот, жана керектүү нормативдик актылар ушул планшетте ар дайым болот. Иш чаранын жүрүшүндө президент санариптешкен командалык борбордун иши менен таанышты. Аталган борбор шаарды онлайн көзөмөлдөп турмакчы. Бул борборго кишилерди жүзүнөн тааныган камералардан видео келип түшөт. Операторлор көчөлөргө көз салып, эгер кылмыш болсо, ал жерге кайгыл милициянын кызматкерлерин жөнөтөт. Андан сырткары камералар издөөдө жүргөн кишилерди табууга жардам берет. Ал үчүн өзүнчө кызматкерлер дайындалган. Тутумдун иштөө процесси президентке жакындан тааныштырылды. Бул борбордо бүгүнкү күнү Бишкек шаары боюнча 60 видеокамера элдер көп жайларда орнотулган. Анын 20-сы адамдын жүзүн таануучу камералар, 20-сы жөнөкөй жана 20-сы айлампа камера. Бул Бишкек шаарында бардык ошол элдер көп жайларда бүгүнкү күнү орнотулган. Мына картада турганда бүт жерде кайсы жерде канча камера бардыгы болуп 60 камера Бишкек шаарында орнотулган. Патрулдук милицияны түзүү, ички иштер органдарын реформалоо жана жалпы милициянын ишин жакшыртуу боюнча стратегиялык багыттардын бири. Бул Бишкек шаарынан башталды жана жакын аралыкта Ош шаарында, андан кийин бүтүндөй Кыргызстанга жайылтылат. Жаңы патрулдук милициянын ишиндеги башкы принциптер: адамдарга сый-урмат мамиле жасоо, коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу, коомдук коопсуздукту сактоо боюнча натыйжалуу жумуш жүргүзүү, жарандардын милициянын ишине болгон ишенимин жогорулатуу. Жаңы патрулдук милиция өзүнө жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жана эски патрулдук нөөмөт кызматынын функцияларын камтыйт. Азыркы учурда бул кайгыл милициянын кайгыл кызматынын кызматкерлеринин саны Бишкек шаары боюнча 811. Биз аны 3 этапка бөлүп окутуп атабыз. Конкурс өткөндөн кийин анткени бардыгын бир алып чыкканда Бишкектин ичиндеги иш токтоп калышы мүмкүн. Азыркы учурда 262 кызматкер окунуп келип мынакей ишке чыгып атат. Экинчи этапта 2 айдан кийин 235 кызматкер бүтөт. Үчүнчүсү менен жылдын аягына бардыгы кызматка чыгып калат. Жаңы түзүм эми коомдук коопсуздукту сактоого көбүрөөк багытталат. Аны түзүүдө жаңычылдыктар киргизилди. Мекеменин кызматкерлери ачык айкын конкурстук тандоодон өтүштү. Граждандык жана иштеп жаткан милиционерлер бардыгы жалпы сабаттуулук жана диний тарбия даярдыгы боюнча тест тапшырышты. Кызматкерлердин 30%га жакыны милицияга биринчи жолу келген жарандар. Кызматтын жаңы стандарттары жана милициянын ишин баалоо иштелип чыкты. Жаңы түзүмдүн кызматкерлеринин айлык акысы дээрлик 100%га көтөрүлдү. Алар үчүн жаңы автомобилдер, мобилдик планшеттер жана атайын каражаттар сатылып алынды. Милициянын ишинде ар дайым туруктуу негизде антикоррупциялык мониторинг жүргүзүлүп турмакчы. Патрулдук милициянын иши жарандар менен сезилерлик даражада тыгыз байланышта болот. Мектептерде жана жогорку окуу жайларда окутууларды жүргүзүү, ошондой эле өзүнүн иши тууралуу ар дайым маалымдар кылып турмакчы. Бул долбоор мамлекет менен жарандык коомдун биргелешип ишке ашырган ийгиликтүү иш чарасында болуп калды. Мына мени ушун кубандырат. Мына ушундай тажрыйба мына биз үчүн, мамлекеттик органдар үчүн, жетекчилер үчүн абдан баалуу тажрыйба. Ушул тажрыйбаны буйруса келечекте биз башка тармактарга мына колдонобуз. Өлкө башчысы калк тарабынан милицияга болгон ишенимдин жоголгонун айтып, бир кездеги менин милициям мени коргойт деген түшүнүктү кайра калыптандыруу, калктын ишенимин актоо тапшырмасын койду. Азыр бундун максаты бул биздин жарандарга сый мамиле кылуу, жылуу жумшак мамиле кылуу. Болуп аткан коррупция көрүнүштөр менен аларды болтуруп, алар менен күрөшүү, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу. Эң негизгиси милиция кызматкерлерине элдин ишеничин арттыруу.
Өлкө башчысы жарандык коом менен акылдашып, алардын кеп кеңешин угуп, суроо талабын аткаруу бийликтин негизги милдети экенин белгиледи. Мамлекеттик орган менен жарандык коомдун биргеликте ишке ашырган долбоору катары аталган кызмат анык мисал болуп берет деди. Коопсуздук кеңеши менен бирдикте мына жумушчу топ түзүлүп, ага жарандык коомдун өкүлдөрү кирип, мына ушул иш башталып, бир топ ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөр киргизип, эң жакшы жери биринчи жолу ички иштер органдарында конкурстук негизде ачык айкын комиссиянын катышуусунда мына кайгылуу кызматынын кызматкерлери мына тандалып алынды. Мына бүгүн сиздер ошо конкурстан өтүп, мына бүгүн ишти баштап атасыңар. Кызматты түзүү менен негизги максат жемкорлукту жана тармактагы тамырын кенен жайган коррупцияны алдын алуу болуп саналат. Ошондуктан да жаңы түзүмгө баштан аяк жаңы кадрларды тандап алуу милдети коюлган. Народ открыто говорил, что это взяточники на дорогу. Буга чейин элдер ачык эле айтышчу. Жолдо акча сураган жемкорлор турат деп. Биз тармакты тазалоо аракетинде бир топ иш аткардык. Оңойго турган жок. Жаңы түзүлгөн кайгыл милициясы шаардагы коопсуздукту, аны менен бирге жолдордогу коопсуздукту карайт. Кызматкерлерди окутуу учурунда алардын жарандарга жасаган сылык мамилеси, физикалык жана психологиялык даярдыгы, кыйын абалдардагы жүрүм туруму, техникалык каражаттарды колдоно билгендигине көңүл бурулду. Аталган борбор акыркы үлгүдөгү заманбап жабдыктар менен жабдылган. Шаар ичинде нөөмөттө жүргөн кызматкерлердин унаасында да санарип жабдыктар орнотулган. Ар бир кызматкердин көкүрөгүндө видео байкагыч жайгашып, кызматкердин нөөмөт учурундагы 8 сааттык кыймылын байкоого алат. Ал эми жаңы ачылган борбор коомдук коопсуздукту камсыз кылууга мониторинг жүргүзөт. Ошондой эле жарандардын билдирүүлөрүнө ыкчам жооп берүүнү жогорулатууга, жарандардын арыздарын, кылмыштардын жана жоруктардын бетин ачууну тездетүүгө көмөкчү болот. Амантор Шергазиев, Нурдан Карпбеков, Пирамида.